Бул адырлар кадимки эле жайыт болгон. Кийин бул жерге НКВДнын эс алуучу жайы курула турган болгондо кыш бышыра турган чакан меш салынган. Дал ошол меш кирпич эле бышырып тим болбой 137 кишинин сөөгүн жашыруун көмгөн жайга айланган. 1937-38 жылдары Сталиндик репрессия апогейине жетип, улам бирин камап, улам бирин атып турган. Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов баштаган мамлекеттик ишмерлер да атылып, алардын сөөгү дал ушул чуңкурга көмүлгөн. Аны ошол кезде 8-9 жаштагы кыз байкап, атасы толук билип калган. КГБнын канчашыгын ачсам, кемпир, прекрати, откуда знаешь деген кемчилдик сөздөрдү угуп, өлүп калсам жашырым кетти, атамдын аманатынан кутулбаймын деген кыйынчылыкка учурганда, ушул Абдрахманов болот алдынан жолугуп калып, кеңешип кесип, ант иштешип, макулдугун берип, анан табылбадыбы. Бүбүра Кыдыралиева сырын ачкан жай КМШ мамлекеттеринде далилдүү, факт менен аныкталган бирден бир жай. Аны археолог Москалев казып, казуу иштеринин башында Болот Абдрахманов турган. Кыдыралиева эки инсанга эки дүйнө ыраазымын деп келет. Москалев бир нече жыл мурун көз жумган. Бул инсандардын эмгегин баалоо чакырыгы маал менен айтылып келет. Бүбүра апанын өзүнүн баягы жарандык өзүнүн парзын аткарганы болду да. Кичинекейинде ошол нерсени сезип, баягы ошол жерге аткан алып кетип атканда үйдөн чыкпайсыңар деп атасы да үйдөн чыгарбай турганда жүрөгү кичинесинен бери сезген. Анан атасынын айтып кеткен аманатын турмушка ашырды. Кыйналса дагы, башка болсо дагы атасы кандайдыр бир күн адам ар дайым үмүт менен жашайт экен да. Анан атасы айткан да, кайсы бир күнү жакшы замандар келет, ошондо сен бул нерсени ачыкка чыгарышың керек деп. Мына ошол нерсени өмүр бою жүрөгүндө сактап, анан жараткан насип кылып ошол күн келгенде, эгемендүүлүк алганда барып ошол айтып берип, анан айтканда дагы ошол жерден жакшы, ошого жараша Болот Абдрахмановдун туш келип калганы болду бул. Жаш тарыхчылар Бүбүра Кыдыралиеванын эмгеги жогору бааланышы керек деп келет. Бүбүра апанын кылган эмгеги бир гана илим жаатында эмес, саясий тармакта да жалпы коомчулук баалаш керек. Анткени ошол мезгилде дүйнөнү дүңгүрөткөн тоталитардык, авторитардык режим болгон Советтер Союзу жаңы гана жоюлуп элегинде бул нерсени көтөрүп чыгуу аябай чоң эрдик болгон. Жалпы Сталиндик репрессияда Кыргызстандык 40 миңден ашуун жаран курбан кетсе, ошол 91-жылы ачылган анын өтө бир тамчыдай гана бөлүгү, калган бөлүгү али күнгө чейин ачыла элек. Жыл сайын ушул күндөрү студенттер, журналисттер Бүбүра ападан кабар алып, аны менен чогуу ата бейитке барышчу. Бул ирет байланышканыбызда апа сыркоолоп калган. Азырынча эч кимди кабыл албай турганын жакындары сөз кылды. Атамдын айткан аманатын аткардым. Экини дүйнөдө ыраазымын Болот.